Супергеджи порталынан Касымбек Ибраимова. Ошол башталышында жергиликтүү кеңештин депутаттары келип, бийлик өкүлдөрүнө кулак кабыш кылды эле да, ушундай чек арада абал жакшы эмес болуп атат деп, анан эртеси ИИМ аларды 9 саатка чейин сурак алды. Кийин болсо ИИМ кайрадан маалымат таратты, улут аралык паспорту козготуу деген негизде сурак алынды депчи. Ушу боюнча сиздин пикириңиз кандай? Негизи эле ушундай учурда сурак алса, кийин ушундай абалды айткандар чыгат деп ойлойсузбу? Атыңыз ким? Кызжыбек. Айым, абдан актуалдуу суроону бердиңиз. Биздин Кыргызстандын денесиндеги момундай болуп илиңдеп бараткан суроону берип атасыз. Бизде ким чындыкты көтөрүп чыккан болсо, заматта милиция баса калмай, бул адат. Бул өнөкөт. Анын себеби экөө. Биринчиден, бийлик аябай сабатсыз, алсыз. Алар түшүнбөйт эмне болуп аткандыгын. Экинчиден, алар ушундай саясатка өтүп алды. Ким сүйлөсө баса калган болсо, коркутуп коебуз дагы экинчи ушундайлар сүйлөбөй калат деген. Бул арам окат. Өтө туура эмес нерсе. Мен кече өзүмдүн кыскача билдирүүмдө ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарына терең ыраазычылык билдирдим. Биринчи жолу жергиликтүү депутаттар баш көтөрүп, ошол жердеги болгон окуяны акимине, губернаторуна же болбосо жогорку кеңешине карабастан түздөн түз элге маалымат берген ошол 3 айылдык кеңештин депутаттарына мен терең ыраазычылык билдирем. Азамат, барекелде ошолор. Көптүн катарында башын катып жатпастан ошол жердеги мындай бир күч алып келаткан чыңалуунун алдын ала коңгуроо кагып, ушуга чара көрүүңүздөрдү суранабыз деп кайрылды. Мен Кыргызстандын элине кайрылам. Ушул сыяктуу жергиликтүү кеңештин депутаттарынын өкүлдөрүн коргоп алганды, сыйлап алганды, көтөрүп алганды үйрөнмөйүнчө бизде экинчи баягы элим, жерим деп көкүрөк кагып чыккан кишилер азайгандан азайып бара берет. Бул абдан сабатсыз. Мындайча айтканда, чыккынчылыктын ар кандай түрлөрү болот. Бул ушул өз мамлекети, өз жерин коргоо, сактоо боюнча маселе көтөргөндүгү үчүн суракка чакырып алуусу, бул кыргыз милициясы тарабынан, кыргыз бийлиги тарабынан чыккынчылык катарында баалайм. Башка баасы жок алардын. Аман болушсун. Аларга баары бир, алар кайдыгер. Себеп бизде сөз бар. Бала ыйлабасы эмчек жок дегендей. Алар ошондой болуп, зыркырап, какшап келип Бишкекке чейин келип айтпаса, ал маселени ким көтөрөт? Жогорку кеңештен көтөрүлөбү? Жок. Министр көтөрөбү? Жок. Губернаторун көтөрөбү? Тескерисинче жабат. Бүт баарын жаап жашырышат. Мен бүгүн азыр көрдүм, жогорку кеңеш өкмөт башчысын маалыматын угат экен. Эмнесин угат? Ошол жергиликтүү кишилерди чакырып алып, ошол депутаттарды чакырып, айыл өкмөттөрүн чакырып, ошолорду угуу керек. Анан бир күнгө барып келип туруп эле ошол премьер-министр ал жердеги бүт жагдайды түшүнүп калды дейсиңерби? Мен аябай чоң күмөнүм бар. Мен ушундай баа берем аларды, суракка чакыргандарды.